Суу катмалында казакстандык дыйкандарга 6 миллиард куб метрден ашык суу берилди. Суу ресурстары жана ирригация министрлиги билдиргендей, бүгүнкү күндө 23 миңден ашуун ата мекендик айыл чарба өндүрүүчүлөрү менен тийиштүү келишимдер түзүлгөн. Эскерте кетсек, буга чейин Өзбекстан менен жарым жылда Казакстанга 3,7 миллиард куб метр суу келери тууралуу келишим түзүлгөн. Бул көлөм 4 айдын ичинде өттү. Мындан тышкары суу кат мезгилинин аягына чейин Өзбек тараптагы 500 миллион куб метр суу жөнөтөт. Белгилей кетсек, бардык иштер дыйкандардын муктаждыктарын үзгүлтүксүз камсыздоо үчүн жүргүзүлүүдө. Тармактык ведомстводон билдиришкендей, жашоо тиричиликти камсыз кылуунун чоң көлөмү суу кат мезгилине чейин жеткирилип, суу дипломатиясы дагы күчөтүлдү. Натыйжада түштүктүн айыл чарба өндүрүүчүлөрү экинчи түшүмдү жыйноого даярданып жатышат. Благодаря проводимым Жүргүзүлүп жаткан сүйлөшүүлөрдүн жана коңшуларыбыз менен алдын ала макулдашуунун аркасында азыр Достук каналы аркылуу өлкөбүзгө секундасына 90 кубометр суу агып жатат. Бүгүнкү күндө Шаардарынын суу сактагычын толтуруу 1,5 миллиард куб метрди түзөт. Бул бир жыл мурдагыга караганда 500 миллион куб метрге көп. Өз кезегинде Шаардары суу сактагычынан Сырдария дарыясынын төмөнкү агымына 4,5 миллиард куб метр суу которулган. Бул бир жыл мурдагыга караганда 1 миллиард куб метрге көп. Кызыл кум каналына 850 миллион кубометрден ашык суу, ал эми Түндүк Арал деңизине 590 миллион кубометрден ашык суу багытталган. Северное Аральское море.